Аялды кордой бербе. Сен күчсүзсүң, сен назиксиң, мен сенден ажырашып кетем, ажырашып кетсең көчөдө каласың, талаада каласың. Ар кандай тематикаларда эркек киши башына чыгып, башына молоток менен жанчат да. Сөз менен. Молотоктуку жумшагыраак тиет менин оюмча, сөздөрдөн көрө. Баягы кычыма, сасык сөздөрдөн көрө молоток жакшыраак тиеби деп ойлойм. Бир эле мисал да мекендештим. Аял киши күчтүү. Аял киши өтө күчтүү. Жөнөкөй эле мисалдарын айта турган болсо, ошо эркек кишини эне төрөдү, алдында аял туруп берди. Жөнөкөй эле мисалдарды. Пайгамбарыбызды ким колдоду? Мал мүлкүнөн баштап бар жок. Хадиче энебиз. Аял киши күчтүү бардык жокто. Муну эгер мисал жетпей аткан болсо, Германияда эркектер өлүп кеткенден кийин Германиянын экономикасын ким көтөрүп койду? Аялдар. Эркектер согушта өлүп кетти. Айтайын дегеним, кайсыл жерде назиктик, назик дей беребиз го аял кишини. Аял сен назиксиң, башкасың деп, Назик адамдык өчүп калса, күчтүү адам деген нерсе пайда болот да. Кайсыл жерде свет өчүп калса, ошол жерде шам жагылат да. Билесизби, эркек киши бир аялын 3 баласын бага албай калат. Бирок ажырашып кетсе, аял киши 3 баласын өзү багып коет. Эркек киши бомуш болуп кетет, мисалы үчүн. Ушундай билесизби, көп учурда ушундай. Айтайын деген, аял киши күчтүү. Аял киши күчтүү. Аялыңыздын кадырына жетиңиз. Назик экен, башка экен деп каалаган мамилемди кыламын. Муну барарга жери жок, жадарга немеси жок, андай мындай деген коюш керек. Аял аманат. Аманатка кыянат кылбаңыз. Кыздар, колуңарды бербегиле эркектерге. Көп учурда өзүңөрдү жашырышка, жолук дегени, жолукту кийип алып кеңири мамилени кылып жүр, эркектер менен кучакташып жүр, учурашып жүр деген маселе жок. Мисалы, жөнөкөй эле мисалдардан устаз чалып, үйүмдө кызым күрүчтү сага берип коет, барып күрүчтү алып, башка бирөөгө сен күрүчтү берип кой деди. Бул тарбия да, устаз берген тарбия. Анан мен барсам, эшикке чыккан жерге, көрүнө турган жерге күрүчтү коюп, үстүгө таш басып коюптур да. Ушунчалык намыс, ушунчалык уят, ушунчалык эркекке көрүнбөчтүк, ушул нерсе чыныгы жолук да. Жолук кийип алып деле чыгып учурашып, мына күлүч деп учурашып отуруп жарым саат сүйлөшүшүм мүмкүн эле. Кээ бирлер сыяктуу. Бирок күрүчтү коюп, эркекке көрүнбөй эле коеюн, назар түшүп калбасын деп. Кээ бирөөлөрдүн үйүнө конок келип калса, эркек киши келип калса, кайра келе берет, өзүн көрсөтө берет. Севдим, мына ошону сүйдүм деп. Ушундайлар жок эмес, мекендештерим. Айтайын деген, эркек киши келдиби, өзүңүздү билиңиз, көрсөтпөгөнгө аракет кылыңыз. Байкап турасыз, эриңиз усталар менен кирип келдиби, сиз аял кишисиз. Эриңиз өзү билет. Эркектер бөлмөсүнө кирбеңиз, огороддо иш кылып атса чыкпай туруңуз, көрүнбөй туруңуз. Ушул жөнөкөй көрүнгөн нерселер, булар бирок эң чоң жоолугуңуз да сиздин. Эң чоң жоолугуңуз, эң чоң хиджабыңыз ушул да, мекендешим, эже карындашым. Айтайын дегеним, биз жоолук десе ушул материалды ороп коюш деле түшүнөбүз. Жок, ага чейинки кыймыл аракеттер өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Жоолукту кийип алып сабыртан кечке интернетте жүрө беришиңиз бул жоолук эмес. Ошо интернетке жоолукту кийдиңиз, чыкпай коюшуңуз эң чоң жоолук болуп эсептелет. Назар баары бар нерсе да. Тийип кетиши мүмкүн. Той болгондо келин тарап ылдый туруш керек, уул тарап бир этап, бир тепкич жого туруш керек деген түшүнүк бар да, кээ бир жерлерде, өзгөчө бизде. Бар нерсе бул нерсе. Бирок кайсыл жак жогору туруш керек десеңиз, керек болсо миллион эсе кыз тарапты жогору көрүш керек. Себеби таштап өмүрүн сизге арнап келе турган жак кыз тарап болот да. Кыз тарапты көбү тоготпойт. Кыз тарапка көбү жакшы мамиле кылбайт. Ошо темалардан мынтип ойлонуп, көз карашты карап, урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек.
Ал өзүнүн жеке ата мекенин таштап, сизди ата мекен көрүп атат да сизди үйүңүздө. Кийимиңизди үтүктөп, носкиңизди жууп, идишиңизди жууп, айтор иш маселесинде дагы, тиш маселесинде дагы бардык нерсени кыла турган, бардык нерсени кылып эң аз тамакты жей турган дагы кээ бир учурда ошо келин болуп калат. Кыз тарапты урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Чыныгы эркек мага мебелин кереги жок, мага калындын кереги жок, мага өзүң керексиң. Мен ушундай жаштыгымда ниет кылгам, сенден бир тыйын кереги жок, мага сенин таза жүрөгүң керек деген эркек чыныгы эркек. Аялыңа эч качан акча керекпи деп айтпа. Акчаны алып кое бер, иштетип коесуң бир нерсеңе деп айт. Бул суроо туура эмес да. Бериш керек, бере бериш керек аял кишиге. Сиз бербесеңиз ким берет, өзүңүз айтсаңыз. Сизден башка ишенери таянары ким бар? Атасынан сиз өзүм багам, өзүм карайм деп албадыңызбы, туурабы? Мындай байкасаңыз, тойлорго барасыздар, мисалы үчүн. Мен көбүнчө барбаганга аракет кылам, бирок муслим тойлоруна барган учурда аял киши, келин бала ак көйнөктө болот. Бала классикада костюмшунда болот. Костюмшунун толтура чөнтөгү бар, карманы бар, ал эми келиндин бир дагы чөнтөгү жок. Бул ненин далили? Бул дегени аял киши акча төлөш үчүн келгени жок. Мындан кийин акча төлөбөйт. Чөнтөктүн бардыгы эринде. Ери банк, Айыл банк, Оптима банк, М банк. Ошол чөнтөктөр ага жетиштүү деген маанини билдирет. Дизайнерлер молодец, ошол жагында эсепке алышкан экен да, азыр ойлонуп ошону айтып коеюн дедим. Кир жууган учурда эриңиздин кийимдерин урматсыйы, балдарга тарбиясы болуш керек да. Балдарыңыздын бок болуп калган кийимдерин эриңиздин көйнөктөрүнө аралаштырып жуубаңыз эч качан. Аралаштырбаңыз. Аныкын бөлөк жууңуз. Ал биринчиден балага тарбия болот, экинчиден өзүңүзгө пайда болот. Эриңиз бай болушун кааласаңыз да ушул нерсени кылыңыз. Эриңиздин урматсыйы болуш керек. Чоосуз айткандай, атаңдан сура деген тарбия да. Балдарыңыз келип бир нерсени айтып атат, бир нерсени талашып атат, атаңдан сура, атаң билет. Атаны авторитет кылып көрсөтөт да. Акылдуу аял. Акылдуу аял ушинтип атасын күчтүү, эриктүү, бай кылып көрсөтөт. Анан эркек кантип бай болбой калбасын? Албетте бай болот. Көпчүлүк эмес, кээ бир аялдар эринин алдында экинчи эркек болуп алган да, сөздө талашат. Мээде талашат, ойлордо талашат, көз карашта талашат. Айтор согуш өрөөнүнө кирип алган да. Медиа тармакты карап алып, ал маселелерде да бүт талашат да. Сиз ошол аялдарга суроом да, сиздин максатыңыз эркекти утушка жетишпи, же бактылуу болушпу? Кайсы бири? Макул, ошо эриңизди ар кандай талашып жеңип атасыз. Бир нерсе өзгөрдүбү? Макул, кээ бир маселеде эриңиз туура эмес, аны туура деп алдап койдуңуз. Бир нерсени уткузасызбы? Бир рингке чыгып алып саартан кечке уруштан не пайда? Эмне пайда табасыз? Жеңилип койсоңуз, эмне зыян тартасыз? Экөөңүзүңөр, бир үйдөсүңөр. Прямой эфир болуп аткан жери жок, силерди ТРКга чыгарбайт. Жеңилип кое бер. Кээде эркек, кээде аял. Ошондой экен. Эркек дагы, аял дагы жеңилгенди билиш керек. Келиниңизди кордоштун 3 жолу. Биринчиден аны бөлүп коюш семьядан. Мисалы бир орчундуу темада сүйлөшүп отурасыздар, келин келди, болду деп башка темага өтүп кеттиңиздер. Бул келинди кордош болуп эсептелет. Экинчи маселе бар. Сен нени билет элең, өзгөчө кайненелер. Сен нени билет элең? Мынаны кыл, балаңа мынаны кыл, озуга мынаны тык, мына печеньяны бер, мына лепешканы алып кел деп ар нерсени айта берет да. Анын дагы жеке ою бар, ал бойго жетти, паспорту бар. Балагатка жеткен аял, ошон үчүн төрөдө. Ал өзүнчө эне, статусу бар ошондой. Аны урматтап сыйлаш керек. Нени билет элең деп кайра бакыра бергенин кереги жок. Эрдин алдыда, ар кимдин алдыда уят кылып. Кайненелер өзгөчө ушундай. Соседпи, айырмасы жок, тууган урукпу, бакырып салат да келиндерди кордоп. Кийин ал башка учурда, башка жерде алар менен жолугушпаса кантип баш көтөрүп жүрөт? Келин дагы адам да, аны адам катары көрүш керек.
Кээ бир кайнелер ушундай кызганып жатак бөлмөсүнө кирип баласын сүйрөп алышып кетип калат. Мен менен жатасың деп. Уят эмеспи? Балаңыздын жеке жашоосу бар эми. Балаңыз бешиктеги бала эмес эми. Сиз түшүнүшүңүз керек. Сиз балаңызга бала төрөп бере албайсыз. Келининин бөлмөсүнө тыкылдатып кириш керек. 3 жолу тыкылдатыңыз, чыкпадыбы кетиңиз. Бул дегени жакшы мааниде айтып атам. Ошондуктан бул маселелерге маани бериш керек, келинди ашча кордобош керек мекендештерим. Пиво ичпе. Өзгөчө 15-14 жаштардагы балдарда, 11-10 класстарда бекер учур, жалкоолук учур көп болуп калат да. Турникте, өрүктөрдүн астында сүйлөшүп отуруулар, бир семечка, бир пивону алып сүйлөшүп отуруулар, сай боюна барып келиштер, бассейнге барып келиштер көбөйгөн учуру болот да. Анан кичине не то жүргөн, туура эмес жүргөн досторуң негедир алдыңда пайда болуп калат ошол учурда. Сага кээ бир ичип көр, кээ бир чегип көр, чекпейм десең эркек эмес экенсиң да деп мотивацияны туура эмес жолдо берген досторуң көбөйөт. Бул чөйрөдөн алыста кач. Пивону бир жолу ичип көрүшүң өмүр бою ыраазымын ичке дегениң. Сен өзүңдү өзүң алдаба, шайтандын берген пикирини кабыл алба. Эртең таштап коем да дебе. Таштай албайсың. Буга мунун үстүндө, пивонун, сигареттин үстүндө ушундай окумуштуулар иштеген, бул дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес, дүйнөлүк деңгээлдеги эң күчтүү сени менин мээбиздеги антинейронорубуздан баштап каныбыз ичиндеги клетка кандай тамырлар бар, бүт бардыгын билген окумуштууларга миллиондогон доллар акчалар төлөнүп, мунун үстүнөн иштеген. Кантип клиентти кармап калабыз деп. Сен бир жолу чегип көрүшүң, жеңил нашаларды бир жолу чегип көрүшүң, ошол өмүр бою колдоном дешке ыраазымын ошого дегениң болуп эсептелет. Насыбай бирөө сунуштап атабы? Кетип кал ал жерден. Ал менен дос болбо. Сигаретти бир ооз чегип көр деп атабы? Кетип кал ал жерден. Кутулганың жакшанай достордон. Барынан жогу. Күндөшүңүз бале эмес, бакыт, бактылуулук. Аллах Таала кимди күндөш маселесинде сынап жаткан болсо, мисалы сиз биринчи аял болуп калдыңыз, же экинчи аял болуп калдыңыз, же үчүнчү болуп калдыңыз. Ошо маселе болуп жаткан болсо, бул сиз үчүн эң чоң бакыт, эң жакшы экзамен берилиптир сизге. Аллах Таала сизди жакшы көргөндүгү үчүн ошол оор, мындайча айтканда, сиз тараптан келгенде оор деп эсептейсиз го туура. Ошо маселеде оор деген темаңызда сынап жатат. Мындай аялдар, эң жакшы аялдар, эң салиха, эң жакшы аялдарга Аллах Таала бул нерсени берет. Эгер сиз күндөш болуп жатсаңыз, бул жамандыгыңыздан, көчөгө чыгып кеткениңизден, же кээ бирөөлөр өзүн мен ойноштой көрүп аламын дейт да, жок, ойноштой эмессиз сиз. Сиз алтынсыз, сиз бриллиантсыз, сиз баарынан кымбатсыз. Гүлгө гүл берип болбойт, нурдан нур көрүнбөйт дегендей, сиз нур үстүндө нурсуз. Ошондуктан Аллах Таала сизге бул жакшы неаматты берип атат. Шүкүр кылыңыз. Акырет өтө чоң сонун белектери күтүп турат сизди. Урматтуу эже кардашым. Эгер ушул нерсе жаман болгондо, күндөштүк маселеси, Абу Бакр радиаллаху анхунун кызы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы боло эле, күндөш боло эле. Ошондой мубарак, ошондой можиза, ошондой дүйнө рейтингинде историяга басып кеткен, тарых басып кеткен аялдар күндөш боло эле. Курманжан датка энебиз Алымбек даткага карарган жакаңды аппак кылып жуулуп тура турган, бирөөгө үйлөнгүн деп айтат беле, күндөштүк жаман маселе болсо. Мен азыр исламий мисалды дагы, Курманжатка энебиз айтып, кыргызчылык мисалын дагы келтирип койдум сиздерге. Тыянакты өзүңүздөр чыгарыңыздар, эже карындаштарым. Эң жакшы инвестиция кайсыл? Недвижимость, алтын, жер маселеси. Жерлер дагы ойноп турат, бирок жылыш кыйын. Алтын бир көтөрүлүп кайра түшүп ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Риск чоң алтын маселесинде, анан түшүнүк дагы аз да бизде. Алтын маселесинде. Эң жакшы инвестиция кайсыл десеңиз, мекендешим, бул апаңызга, атаңызга кылган инвестицияңыз. Мен прям 100% гаранта берип кепилдик айтам. Апаңызга бир удар берсеңиз, сизге 1000 удар болуп кайтат. 1000 сом берсеңиз, 100 000 болуп сөзсүз кайтат. Бул кайтыш дегени кандай? Машинада кетип бир жерди уруп, 100 000 сом зыян келиш керек эле сизге. Ошо кырсык кебей калат да сизге, апаңыздын дуасынын шарапаты менен. Же ошо акча түрүндө дагы келе берет сыйлык болуп сизге.
Күтүлбөгөн белектерди кааласаң, апаңа күтүлбөгөн белектерди бер мекендешим. Эң жакшы инвестор болушту кааласаң, апаңдан башта. Тамам. Бай миллионер болгусу келген адамдар өтө чоң эскертүү. Мисал үчүн, мен жөнөкөй тилде түшүндүрөм. Мынау шекер сахара. Буну бир күнүгө 2 кашык 3 кашык, мисалы 2-3 ичсем, эчтеке болбойм мен. Бирок муну килограммын бир жеште жеп койсом, же сахар болом, же давлением көтөрүлүп кетет, айтор бир нерсе болуп, больницага барып калганын өзүм да түшүнбөй калам. Спорт залга кирдиңиз, 200 килограмм дару штанганы көтөрөм, же гантелди көтөрөм деп атасыз. Мүмкүн эмес нерсе бул. Же колуң сынат, же басып калат, же бирдеке болосуң да. А жок, сен 20 килограммдан башта биринчи, анан 40 килограмм, анан 60 килограмм, анан 80 килограмм, 100, ошентип 200гө жетесиң. Бирок буга жылдар керек. Эмгек керек. Асмандан $1 миллион түшүп калышын үмүт кылба сен. Ага сен мээң дагы көтөрө албайт, даяр эмессиң сен. Психологиялык жактан дагы, мээң жактан дагы, тело жактан дагы даяр эмессиң. Ошо суммага дагы, ошо абалга дагы көтөрө албай каласың. Бузулуп кетесиң, кыздарга барып кетесиң, наше чегип кетесиң. Аллах Таала сени сактап атат ошол суммадан. Берип койсо көтөрө албай жин болуп калышың мүмкүн, өлүп калышың мүмкүн. Ошо сумма келгенден кийин ошону жоготушка дагы даяр болгон адамдарга берет Аллах Таала. Себеби алгандын кетмеyi дагы бар да, жемейдин кусмайы дагы бар да. Бир сумма келсе дароо кетип калса ол нерсе, сен өзүңдү өзүң бирдеке кылып алышың мүмкүн. Ошонун себебинен жүрөк оорулары, ошонун аркасынан рак, сахар бирдеке болуп өлгөндөр толтура болуп атат. Ошондой экен, бул маселеде ойлон. Бычак такаба мусулманга каратып, мылтыгыңды, автоматыңды, пистолетиңди, айтор балталарды айырмасы жок. Эмне кесе турган, кырка турган же тийип кетсе бирдеке кыла турган, кан чыгара турган эмне эле нерсе болсун, мусулманга каратып багына. Биз армиядалыгыбызда огу жок болсо дагы куралды бири-бириңерге такабагыла деген. Сен куралы огу жок учурда бири-бириңе такабайсыңбы, демек бар учурда никогда такабайсың дегени да. Мусулман ушундай кылычын кындан чыгарып жүрбөйт мусулмандардын ичинде. Бүгүн кимде куралы бар, куралы жок билип болбойт. Не деген гана окуялар болуп кетпей атат, урматтуу мекендештерим. Мусулман эч качан кан төкпөйт. Бирок семьясын, апасын, аялын канын төгүп кеткен болсо, жоопсуз дагы калтырып койбойт. Ошондой экен, бул маселеде ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Мусулман өзү бирдекени кылбайт, катылбайт, өлтүрбөйт. Бирок бирөө бир зыян берсе, лох болуп калбайт, оозун ачып калып кетпейт. Ойлонуңуз мекендешим.